Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр, Мисир Кежи каналынын катталуучулары. 10 апрель 2022 жыл Чүй областы, Ленинский район, Бишкек шаарына жакын Алатоо конушуна келе жатабыз. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү сатыла турган үй бар экен. Ошол үйдөн маалымат берип көрсөтөбүз. Бул жерден келип, ушул көчөдөн кирсеңиздер да болот экен бул жака. Сиздерге дагы экинчи кирүүчү жолду дагы көрсөтөлү, бирок баарын толук сиздерге маалымат беребиз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар, каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Азыр бул биз келе жаткан шаардан чыгып келе жатабыз. Чүй проспектиси. Бул жагы Ден Саяп болуп калат, Азыр биз экинчи кайрылып келе турган жагынан келип көчөгө келе жатабыз. Шаардан канча километр болуп калат бул жака? Эгер Ош базардан өтүп шлагбаумдан эсептей турган болсок, 5 километрдей болот. 5 километр чыгат, Ал эми бул жолдон, Чүй проспектисинен ичкери киргенде канча километр болжол менен? 800 метрдей болот. 800 метр. Демек жолго жакын эле экен, Жолго жакын. Экинчиси ушул жерден кайрылабыз, Же мындан кийинкиси? Бул жерден да кирсе болот. Мындан да кирсе болот. Бир аз көчөнү аралап барып калат, Мектепке келсе болот. Мына жер мектеп бар. Бул жеринде мектеп бар, жакын. Жакшы экен. Азыркы учурда бул жолдор баары ремонт болуп, бир аз бүтпөгөн жерлери да бар экен. Көрүп турабыз. Бул жагынан Автоуна базарга жакын, Автоуна базарга жакын. Бул жагы жерден киребиз азыр. Ошол жерден кирсек болот экен. Жакшы. Бул жагында Тилек деген, Фортуна деген кухня бар экен, мындай ашканалар. Ушул жерден кирип жатабыз. Бул жагына киресиздер. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, биз эми бул жагынан сиздерге кирүүчү көчөнү көрсөтө турган болсок, бул жагы Алатоо 1, Алатоо көчөсү трассасы менен келгенде бул жерде мына Мирлан деген азык-түлүк дүкөнү бар экен, ушундан оңго киресиздер. Мындан нары киргенде сиздерге дагы көчөлөрдү көрсөтүп турабыз, кирип бараткан. Ал эми бул жагын айтып кете турган болсок, жерге чейин конечный маршруткалардын 220, 42-нчи автобус, мына ошонун шаардан келген автобустар бар экен. Ал эми бул жагынан чыкканда поезд жолго чыгат экен, андан нары Ак Ордо болуп кетет. Демек, азыр сиздерге бул жактан кирип бараткан жолдорду баарын көрсөтүп, толук үйдү сиздерге көрсөткөнгө аракет кылабыз. Биз менен чогуу болуп туруңуздар. Чоң көчөдөн ушул тараптан келгениңиздерде мына ошол көчөгө киресиздер. Бул жерде мына Айхан деген дүкөн бар экен, эски дүкөн. Ошондон түз кирип ушул жака барасыздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге көрсөтүүчү үйдүн жанына дагы келип калдык. Камыр ата көчөсүндөгү 18-үй, мына ушул үйгө киребиз. Бул жактан көчөнү көрсөңүздөр, бул жактан кирсеңиздер да болот. Ал эми бул жагынан бул көчөдөн кирсеңиздер дагы эки тараптан киргенге ыңгайлуу. Анда эмесе биз үйгө кирели, сиздерге толук көрсөтүп чыгалы. Үйдүн ээси биздин жаныбызда. Ассаламу алейкум. Эми бул үй жөнүндө толук маалыматын айтып кетиңиз. Өт барын биздин көрүүчүлөрүбүзгө, алуучуларга толук маалыматын берсек жакшы болот. Алгач эле бунун аянтын сурайлычы. Аянты канча соток жер? Аянты 5 соток. 5 соток жер, Бул жерде үй түшүрүлгөн экен, бул жагында сарайлары да бар экен. Үйдүн бөлмөсү канча бөлмө болгон? Үйдүн бөлмөсү 1, 2, 3, 4 бөлмө, кухня бар, прихожий, кладовка бар, кухнясы бар өзүнчө. Жалпы 6-7 бөлмө болуп калат экен. Кызыл китеп бар. Кызыл китеп бар. Баары документальный жакшы. Киреберишинде көргө турган болсоңуздар, мына баары брусчатка басылган экен. Азыр сатуучубуз өзү шаарда турат экен. Бул жерде эч ким турбаганына байланыштуу бир аз тазалап жыйноо иштери дагы бар экен. Эми бул жагына көңүл бурбай койсоңуздар дагы болот. Бул жерден үйгө кире бериш жери. Үйгө киргенче сиздерге азыр бул жактан айланасын бир көрсөтүп өтөйүн. Бул жерге бир аз огород кылып, өсүмдүктөрдү, жашылчаларды өстүрсөңүздөр да болот экен. Бул жагынан биринчи эшикти көрүп турасыздар. Бул жерден баня экен. Мончо.
атайын өзүнчө чакан мончосу менен мындай жакшы бекем тыкан болгон экен, көрүп турасыздар. Биротоло сиздерге көрсөтүп коелу, бул жагында пары дагы өтө сонун, чекеси атайын жыгаштар менен баняга болгон жыгаштар көрүп турасыздар. Андан чыгып бул жака көз сала турган болсок, бул жерден от жагылат экен баняга. Ал эми бул жагы мына ушундай атайы чоң бөлмө сарай экен. Бул жактары өзүнчө бир кампагон эми. Бул жак кладовка. Кладовка. Буюмдарды. Наркы жак отун гана. Эшин ачып тартса болот. Отун да сактай турган жерлери атайын мына ушундай эшиктер менен жабылып, бүт бары даяр экен бул жерде. Мына эми сарайларында көрүп чыгып алдык. Бул жерден эми сиздерге бир айтып кете турган болсок, бул септик дагы бар экен, банядан түшкөн. Бул жака септик ушул жерде орнотулган. Дааратканасы дагы бул жакта бар экен. Көбүнчө ушул шаар жергесине жакын жерлерде ушул дааратканадан дагы бир аз кыйналат десек дагы болот. Тереңдиги терең деп айтып калдыңыздар, канча метр чыгып калат? Өзү 7 метр казылган, азыр дагы бир 5 метрден көбүрөөк бар да. Демек ойлонбой койсо болот дааратканадан, 30 жыл, 40 жылга жетет. Жакшы. Эми урматтуу көрүүчүлөр, үйгө дагы кирип көрөлү. Үйдүн бөлмөлөрүн сиздерге бир катардан тааныштыралы. Бул жерге дагы айтып кетчү нерсе, газ бар экен, Газ бар. Газ кирген. Таза суу кандай болот бул жакта? Таза суу центральный. Центральный водопровод келген, Жакшы. Терезелер бүт бары бул жакта мондой тосмолор тосулган, пластик терезелер коюлган экен. Эшиктерди көрө турган болсок дагы, мына эшиктер бронированный, аябай жакшы азыркы заманбап эшиктерден коюлган экен. Үйдүн ичин сиздерге бир аз көрсөткөнгө аракет кылабыз. Анткени азыр свет үзүлүп калыптыр дедиңиз, Ооба, бир провод үзүлүп калган 3 жыл болду, жашабайт бул жерде. 3 жыл болуп калыптыр. Азыркы убакта сатуучубуз шаарда тургандыктан мына ушундай сиздерге четтен бир катар көрсөтөбүз. Газ бар экен, кир жуугуч машинкасы коюлган экен, баары орнотулган. Бул жакта мына от ушул жерде жагылат экен, меште жакшы тыкан коюлган экен, көрүп турасыздар. Азыркы учурда бул жерге бир аз дагы ремонт керек экен, Бир аз капитальный ремонт кылыш керек бул жерде. Жашабагандыктан алар өзүнүн менен өзү түшүп калат экен да. Бир аз кароосуз болуп калса эле мына ушундай көрүнүштө болуп калат. Жакшы. Бул жагы кандай, эмне бөлмө болду? Бул жак кладовка экен, Атайын инструмент, ушундай керектүү нерселерди бул жака сактай турган бөлмө экен. Жакшы. Погреб бар ичинде. Астында погреб бар. Мына ушундай көрдүңүздөр, мына подвал менен, Жакшы. Кийинки бөлмөлөрдү көрөлү. Кирип узун бул жерде зал болот экен. Сол жагына кире турган болсо, бул жерде спальня орнотулган экен. Эми сиздерге кыскача маалымат берип көрсөтүп турабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Толугун эгер кимде ким алам деген болсоңуздар, келип бардык бөлмөлөрдү канча метр квадраттары бар, ошолордун баарын толук сурап алсаңыздар дагы болот. Оң жактагы бөлмөнү сиздерге айта турган болсок, бул коноктосучу чоң бөлмө экен, Баары жасалгасы аябай жакшы болгон. Дагы деле жакшы абалда турат экен, мына көрүп турасыздар. Отопление бар экен, жылууланган бүт баары. Айнектери, терезелерин көрүп турасыздар. Пластик терезелер коюлган. Андан чыгып, кийинки бөлмөлөргө дагы көз сала турган болсок, бул акыркы бөлмө болуп калат окшойт. Бул жакта дагы 2 бөлмө экен. Бул жерде атайы отуруп, бул жерде телевизор көрүп отурган бөлмө экен десек дагы болот экен. Атайын чакан жылуу бөлмөлөрдүн бири. Андан кийинки бөлмө бул жактагы менимче ушул жаш балдардын бөлмөсү же болбосо спальный бөлмө деп койсок дагы болот экен. Бул жактан күн чыгыш тараптан терезе коюлган, пластик потолоктор бүт баары гипсокартондон жасалган. Демек баары даяр экен. Бир катардан сиздерге көрсөтүп баарын маалымат бердик кыскача.
Эми бул жерде мен көрүп турам да, эмеректер дагы бар экен да, мебелдер. Булар кандай болот? Бардыгы калат ичинде. Эгер алам дегендер болсо, бары ушул жерде калат, Жакшы. Эми сыртка чыгып дагы мен сатуучудан 1-2 ооз суроом бар эле, мына ошолордон дагы сурап өтөйлү. Эми урматтуу көрүүчүлөр, мына сыртка дагы чыгып алдык. Сыртта бул жерден сиздерге кире бериште көрсөтүп кеттик, айтып кеттик. Навести көрдүңүздөр, бул жерге дагы эгер кышында болобу же болбосо кандайдыр бир жаанда болобу, унааларды киргизип койсоңуздар болот экен. Бул жерге 4 уна баткыда, 3-өн койсоңуздар кенен болот. 3 унаны кенен койсоңуздар. Анан эми бул жерде мектеп окуучулар үчүн мектеп кандай, жакын элеби? Мектеп жакын, жаңы мектеп бар. Жаңы мектеп жакын, 82. Ал эми балдар үчүн дагы бала бакча кандай? Жанында бала бакча бар. Ошол мектептин жанында бала бакчасы дагы бар, Мына ушундай экен, урматтуу көрүүчүлөр. Демек, сиздер ушундай айыл жергесинде жер танда жашайм деген болсоңуздар, ушул жерге келип өзүңүздөрдүн жашооңуздарды улантсаңыздар болот экен. Бир катар таанышып чыктык. Эми бул жердин баарынан кызыгы баасына келеличи. Баасын канча деп турасыз? Баасын $52,000 деп атабыз дагы. Долларга $52,000 деп турасыз, Сүйлөшүүлөр болот. Сүйлөшүүлөр болот, түшүрүп беребиз. Эми азыркы убакта доллар өйдө көтөрүлүп түшүп турат да, курстары ар кандай болуп турат. Азыркы бүгүнкү күндөгү курс менен эсептей турган болсок. Бүгүнкү күндөгү курс менен эсептей турган болсок, 4,576,000 сомго ошондой болуп калат, Канчадан эсептедиңиз бүгүнкү курсту? Бүгүнкү курс 88. 88ден эсептеп айттыңыз, Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эгер сиздерге кызык болгон болсо, өзүңүздөр кайсыл күнү келип көрө турган болсоңуздар, курстун баасын эсептеп келип сатуучу менен толук сүйлөшүп алсаңыздар болот. Сиздерге Ала тоо жергесинен мына ушундай сатылуучу үйдү көрсөттүк. Сиздерде да ушундай сатылуучу кыймылсыз мүлк, автоунаа же болбосо жылкылар болгон болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мисир KG каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.